Интернет телефон линиялары, спутниктер жана кабелдер аркылуу бири-бирине туташкан дүйнө жүзү боюнча миллиондогон компьютерлердин эбегейсиз чоң тармагы. Жана алар биздин планетанын бардык жерине маалымат жөнөтө жана кабыл ала алышат. Бул ар бир адам каалаган жерде кире ала турган чоң маалымат китепканасы сыяктуу. Интернет көп жагынан жардам бере алат. Сиз досторуңузга жана үй бүлөңүзгө билдирүүлөрдү жана сүрөттөрдү жөнөтө аласыз. Сиз алар менен интернет аркылуу сүйлөшө аласыз. Сиз музыка угуп, видеолорду көрүп, буюмдарды сатып алып жана сата аласыз. Ал тургай акча которо аласыз. Интернет сизге жаңы жөндөмдөрдү үйрөнүүгө жардам берет. Мисалы, өз бизнесиңизди баштоо сыяктуу. Телефонуңуздан мобилдик интернет көрүүнү кааласаңыз, сизге мини компьютерге окшош смартфон же функционалдуу телефон керек болот. Функциялуу телефон смартфонго караганда азыраак функцияларга ээ. Бирок баары бир Google Chrome, Opera же Firefox сыяктуу веб-браузердин жардамы менен музыка ойнотууга, сүрөткө тартууга жана мобилдик интернетке кирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Мобилдик интернетти колдонуу менен сиз бир нече түрдүү интернет кызматтарына кире аласыз. Биринчи, үй бүлөңүз, досторуңуз же бизнес кылган адамдарыңыз менен байланышта болуу үчүн WhatsApp же Facebook колдонсоңуз болот. Экинчи, YouTube'дагы видеолорду, мисалы, музыкалык клиптерди же жаңы жөндөмдүү үйрөнүүнү чагылдырган видеороликтерди көрүү үчүн колдоно аласыз. Үчүнчү, сизди кызыктырган ар кандай тема боюнча маалыматты издөө үчүн Google же Wikipedia колдонсоңуз болот. Интернетти колдонууга боло турган көптөгөн сонун нерселер бар. Бирок аны каалаган адам колдоно аларын эстен чыгарбоо керек. Андыктан интернетке чыныгы коомдук жайдай мамиле кылганыңыз жакшы. Жана кимдир бирөө менен сүйлөшүп жатканыңызда жана эмне айтканыңызда этият болуңуз. Бул коопсуз болууга жардам берет. Биринчи, эгер сиз тааныбаган адам сиз менен интернет аркылуу байланышууга аракет кылып жатса, же кимдир бирөө сизди кыйнап жатса, сиз аларга көңүл бурбай же бөгөттөп койсоңуз болот. Мисалы, WhatsApp аркылуу. Экинчи, сиз жеке маалыматыңызды купуя сакташыңыз керек. Тааныбаган адамдарга аты жөнүңүздү, дарегиңизди же башка маалыматыңызды бербеңиз. Үчүнчү, интернетте кандайдыр бир көрүп жаткан же башыңыздан өтүп жаткан нерседен өзүңүздү ыңгайсыз сезсеңиз, бул тууралуу билген жана ишенген адамыңызга айтыңыз. Төртүнчү, жана интернетте баарлашууда сылык жана маданияттуу болууну унутпаңыз. Эгер сиз телефонуңузда интернетти колдонсоңуз, мобилдик операторуңуздан маалымат каражаттарды сатып алышыңыз керек. Интернеттеги ар кандай иш-аракеттер ар кандай көлөмдөгү маалымат каражаттарын колдонот. Текстти көрүү эң аз маалымат каражаттарды, сүрөттөрдү көрүү эң көп, музыка угуу андан көбүрөөк, ал эми видеолорду көрүү эң көп маалымат каражаттарын керектейт. Интернет болуп көрбөгөндөй көбүрөөк маалымат каражаттарды жеткиликтүү кылып, баарлашууну жеңилдетип жатат. Эмне үчүн бүгүн аракет кылып көрбөйсүз?